Мыйзам менен жашайбызбы же түшүнүктөр менен бе? Зектердин тили менен алганда по понятиям жашайбызбы? Буга чейин жогорку кеңештин регламенти жана аракеттеги конституция одуно бузулганын бир канча депутаттар айтып келген. Бирок Момбеков айтмакчы, изнасиловать этиппи Айтор конституциянын жаңы долбоорун 2-3 окуудан эптеп алып өтүштү. Президент Садыр Жапаров сүрөгөн конституция парламенттен өтпөй калышы мүмкүн эле. Мыйзам боюнча баш мыйзам же конституциялык мыйзамдар кабыл алынып жатканда 80ден кем эмес депутат макул деп добуш бериш керек. Мыйзам биринчи окууда каралып жатканда жыйында болгону 47 гана депутат болгонун Рыскелди Момбеков айткан. Эл өкүлдөрү регламентти бузуп, бири экинчисине добуш берип жатып, биринчи окуудан араң алып өтүшкөн. Ал эми кечээ 10 марттагы жыйында депутат Дастан Бекешов мыйзам бузулганын төрага Талант Мамытовдун бетине коюп берди. Сиз спикер катары бул жерде караш керек болчуңуз да. Добушту бератканда билесиз, кээ депутаттар башка депутаттарга добушту берген. Ошол эле сиз одо отурган депутат үчүн даже добушту беришкен. Ошол мыйзамсыз да, туурабы? Же мыйзамдуу дейсизби? Сизге суроом бар да. Дастан Далабаевич, туурай мен депутаттардын добуш бергенине комментарий бере албайм. Бирок негизи регламент менен эгер карасак, регламент талаптарына ылайык туура эгер өзү жок болсо, анда башка бирөө жанакы Дүйшөн Төрөкулов боюнча маселе бар. Бирок аны алып салганда дагы негизи добуш жетип атат. Жок. Башка депутаттар дагы жок болгон. Далилдер бар, видео тасма бар. Сиз караш керек болчуңуз да. Көзөмөлдөп спикер катары депутаттарга катуу айтып, мыйзамды сактайлы. Биз мыйзам чегинде алып бардык. Мына бул жактан мыйзам чегинде болбой жатпайбы? Регламент бузулду да. Депутаттардыкын жапкыла дегенбиз. Жок, регламент бузулду да. Сиз көргөнсүз да. Бүгүн конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамга 2 жана 3 окууда добуш берилди. Бийлик буга чейин жыйынга катышпай жүргөн депутаттарды жыйынга алып келүү аракетин көргөнү байкалып турат. Ошто жүргөн депутаттар түнү менен Бишкекке учуп келишип, ал гана эмес түрмөдө коррупцияга шектелип жаткан Дүйшөн Төрөкулов дагы абактан чыгып добуш берүүгө катышты. Керек болсо түрмөдөгү депутаттарды чукул түнү менен чыгарып алып келип добуш беришти. Оштон бир канча депутат учуп келди атайын мисалы. Ушундай жол менен башкы мыйзамды кабыл алышты. Бул эми жанагы зордук менен, зомбулук менен, коркутуу ыкмасы менен кабыл алынган баш мыйзам болду. Расмий каттоодо 100 депутат катышты делгени менен 24 KG маалымат сайты жыйында 83 депутат отурганын жазып чыкты. Мындан улам адаттагыдай эле эл өкүлдөрү мыйзамды бузуп, бири-бирине добуш берип жатканын журналисттер видеого тартып алган. Мисалы, абактан жаңы чыгып келген Дүйшөн Төрөкулов жанында отурган депутат үчүн добуш бергенин жана башка бир топ депутаттар башка эл өкүлдөрү үчүн добуш бергени камерада көрүнүп турат. Регламентте так жазылган, ар бир депутат өзүнө гана добуш бериш керек. Бирок бүгүн мен билгенден эле 5 депутат келген жок. Ордуна ошол жерде жанында отурган депутаттар кнопкаларын басып добуш беришти. Эми өлкөнүн башкы мыйзамы мындай жол менен кабыл алынбаш керек. Өзүңөр көрдүңөр, мисалы, мен бир депутатты так билем, ал чет өлкөдө. Бирок ал макул деп добуш бериптир. Дагы бир канча депутат өзү келген жок. Бирок ал үчүн дагы макул деп мындай добуш берип коюшту. Эми мен билгенден Бахадир Сулаймановду көргөн жокмун, мен мисалы тиги Шаршенбек Абдыкеримовду көргөн жокмун. Дагы кимдер болду? Мен эстегендерим азырынча ушулар да. Мен эми аңдап бардыгын караган жокмун, бирок мен алдымда отурган Карашев Алазимовду көргөн жокмун. Анын сол капталында отурган Карамат Бабашевна Орозовдагы добуш берүүгө катышкан эмес. Анын алдында отурган дагы бир Сталбек дагы ушу СДПКда мен жанымда отурган 3 кошунам добуш берүүгө катышкан эмес. Эмнегедир аларды добуш берди болуп чыккан, мен өзүм да таң калып калдым. Бирок 100 депутат болгон эмес. Эми артымдагы эле Кыргызстан фракциясынан бир гана ордунда регистрация болгон жок. Менимче Канат Саит кош керек, калганы бар 100% катышты деп турат. Бирок биз билебиз да кайсы депутаттардын ошол күнү болгонун болбогонун. Андыктан 100 депутаттын катоосунда күмөнүм бар.
Регламентти бузуп, уурулук жол менен кабыл алынган мыйзамдын тагдыры тайкы болоорун Кыргызстандын эгемендүү тарыхы далилдеген. 2006 жылы күч менен кабыл алынган Конституцияны Конституциялык сот жокко чыгарганы элдин эсинде. Бул баш мыйзамдагы дал ошол 2006 жылдагы Конституцияга окшоп, өмүрү кыска болоорун эксперттер айтышууда.